Мамлекет башчысынын атынан берилип жаткан китептердин арасында Шайлообек Дүйшеевдин агындылары баштаган атамекендик авторлордун эмгектери, чет элдик жазуучулардын котормолору жана жеткинчектер үчүн да китептер бар. Аймактардагы китепканаларда көбүн эсе эски китептер болуп, окурмандар аз. Ал эми президенттин резервдик фондунан бөлүнгөн 5 миллион сомго суроо талапка ээ болгон жаштар окуй турган китептер алынды. Китеп окубай калдык деп атабыз, дагы эмне деп атабыз. Ошол учурда мына президентибиз Садыр Нурожо Жапаров өз чечими менен мындай экстренный өзүнүн жанагы президенттик фондунан тез арада мына азыр эртеңкини күтпөй, эмки күзүндө же 2 жылдан кийин баланча болот дегенди күтпөй, тез арада жөнөткүлө деген мына китепканаларды Маданият министрлиги тарабынан мына азыркы учурда 27 китеп болуш керек. Ошончо бир тираж биздин негизги китепканаларга, облустук, райондук жана борбордук чоң айылдагы китепканаларыбызга жөнөтүп турабыз азыркы учурда. Интеллектуалдык китептер суроо талапка кыргыз эли бүгүн өтө сүйүп окуган. Учурда калкты китепканага тартуу максатында тейлөөнүн сапатын жакшыртып, интернет аркылуу онлайн китепканадан пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн түзүү аракеттери көрүлүүдө. Ошондой эле китепканаларды өнүктүрүү үчүн аларды жаштар борборлору менен бириктирүүгө чоң көңүл бурулган турат. Элдер китепканаларды жөн эле китепти алып кетпестен китепканалардын ичинде окуй турган деңгээлге алып келиш керекпиз. Ал үчүн бир канча форматтарды бириктирип 2022 жылдан баштап жаштар борборлору менен китепканалардын бириктирүү менен жаштар дагы ошол жерге келсин, чыгармачылык бир борбор болсун, ошол эле мезгилде китепканалардын баардыгы ошол жерде болсун. Жөн эле китеп дагы болбостон электрондук версияда дагы окуй ала турган, жүктөй ала турган системага чейин жеткирүү биздин азыркы планыбызда бар. Өлкөдө жалпысынан 1000ден ашык китепкана иштеп, 9 миллиондон ашуун китеп бар. Анын 6 миллионго жакыны Алкул Осмонов атындагы улуттук китепканага тиешелүү. Калк арасында жаштар китеп окубайт деген сөз көп айтылган менен китепканага каттагандардын саны күн санап көбөйүүдө. Азыркы учурда биздин китепканага ар бир күндө 500, 600, 700 окурмандар келип турат. Китеп окуганды жакшы көргөн окурмандарыбыз чын айтканда компьютерде отурган балдардын санына караганда кичине көбүрөөк бизди сүйүндүрө турган нерсе ошол да. Анан көп адамдар ойлойт, эми азыркы заманда китеп окулбай калды, китепканага киши келбей калды деген эң туура эмес. Эми пандемияга чейин биздин китепканага 1000, 1,5 миңге чейин окурмандар келип турган да. Анан кийин баягы китепканага мындай бир жакшы шарт түзүлсө, окурмандар келет. Китепкана жылуу болуш керек, жарык болуш керек, жакшы китептер менен толукталып туруш керек. Акыркы 30 жыл аралыгында китепканаларга тиешелүү деңгээлде көңүл бурулбай келген. Эми болсо борбордук, райондук жана айылдык китепканалар 2-3 жылдын ичинде жаңыланып, ал жакка киргендердин агымы көбөйүшү керектигин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Китепканаларыңыздарга баардыгыңыздар барып, кезек менен ушул бир канча кызыктуу китептер. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уланбеков, СТВ.